Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу замандаштар, баяныбызды баштайбыз. Каналыбызга каттала кетиңиздер. Жакынкы чыгыштагы кырдаал соңку 24 сааттын ичинде өзүнүн эң жогорку критикалык чыңалуу чекитине жетти. Бүгүн биз аймактагы 3-чү тараптар аркылуу жүргөн прокси согуштун аяктаганына жана Иран менен Израилдин ортосундагы түз, ачык жана өтө кооптуу кагылышуунун башталгандыгына күбө болуудабыз. Дүйнөлүк коомчулук чоң согуштун босоосунда турат. Соңку суткадагы окуялар көрсөткөндөй, дипломатиялык тил куралдардын тилине орун бошотуп бергендей болду. Биз азыр аскердик соккулардын хронологиясын, жоготууларды жана дүйнөлүк державалардын бул кандуу шахмат оюнундагы жүрүштөрүн деталдуу талдап чыкмакчыбыз. Окуялардын эң кандуу бөлүгү бүгүн эртең менен башталды. Иран тараптан учурулган баллистикалык ракеталардын бир нече толкуну Израилдин атактуу темир купол жана Давид Салмоору аттуу абадан коргонуу тутумдарын тешип өтүүгө жетишти. Ракеталардын бири Тель-Авивдин Так борборундагы көп кабаттуу турак жай комплексине тийген. Расмий маалыматтар боюнча бул жарылуудан кеминде 6 адам каза болуп, 20дан ашык тургун оор жаракат алды. Бул Израилдин коопсуздук системасы үчүн акыркы жылдардагы эң чоң сокку жана моралдык зыян катары бааланууда. Бирок бул башталышан эле Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу кайтаруу деп аталган масштабтуу аскердик операциясын жарыялады. Бул жолу Тегеран өзүнүн эң заманбап жана кармоого дээрлик мүмкүн болбогон Фаттах 2 гипер үндүү ракеталарын колдонду. Бул ракеталар Израилдин түштүгүндөгү Неватим жана Тель-Ноф авиабазаларын бутак алды. Ирандык генералдардын айтымында гипер үндүү технологиялар Израилдин ракетага каршы системаларын эффектисиз калтырган. Бул кадам Израилдин буга чейинки Сириядагы Иран консулдугуна жасаган чабуулдарына жана Тегерандагы кибер диверсияларга берилген катаал жооп катары мүнөздөлдү. Израиль тарап дароо жооп кайтарды. Израилдин коргонуу күчтөрүнүн Сахалдын F-35 истребительдери Ирандын тереңиндеги стратегиялык объектилерге соккурду. Негизги бутак катары Тегерандын жанындагы Парчин аскердик комплекси жана бир нече ракета чыгаруучу заводдор тандалган. Ирандын коргоо министрлиги бул соккулардан 4 аскер кызматкери курман болгондугун тастыктады. Мындан тышкары согуш аскердик базалардан экономикалык секторго ооду. Исфахан жана Хоремшехр шаарларындагы ири газ терминалдарында жана мунай сактоочу жайларында масштабтуу жарылуулар болуп, өрт чыкты. Ирандын түштүк аймактарында электр энергиясы толугу менен үзгүлтүккө учурады. Эксперттер бул соккуларды Израилдин энергетикалык блокада түзүү аракети катары баалашууда. Эми геосаясий аренага кайрылалы. Вашингтондо Дональд Трамптын администрациясы өтө татаал оюнду баштады. Ак үй Израилге Ирандын мунай жана өзөктүк объектилерине сокку урууну 5 күнгө токтото турууну сунуштады. Бул 5 күндүк мөөнөт Иран үчүн акыркы мүмкүнчүлүк же өлүм жазасын күтүү мөөнөтү. Трамп Тегеранга өзөктүк программадан толук баш тартуу жана аймактагы прокси топторун каржылоону токтотуу боюнча катаал ультиматум койду. Эгерде Иран бул шарттарга макул болбосо, АКШ Израилдин Ирандын эң ири мунай терминалы болгон Харк аралын жок кылуусуна жашыл жарык берет. Вашингтон бул басымды бекемдөө үчүн аймакка кошумча 2 авианосец тобун жана стратегиялык бомбалоочу учактарын жайгаштырды. Ал ортодо Кытай менен Россия өз позицияларын бекемдөөдө. Пекин Израилдин чабуулдарын мамлекеттик суверенитетти бузуу деп атап, Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Израилге каршы резолюция демилгеледи. Кытай үчүн Иран энергия булагы жана бир алкак бир жол долбоорунун маанилүү бөлүгү. Москва болсо Иранга спутниктик чалгындоо маалыматтарын берип, Израилдин учактарынын кыймылы тууралуу эскертип жаткандыгы айтылууда. Бирок Россия азыркы тапта аскердик жаңжалга тикелей аралашуудан этият болууда. Түркиянын ролуна өзгөчө токтолушубуз керек. Президент Режеп Тайип Эрдоган Израилдин саясатын аймактык оккупация катары сыпаттап, батышты кош стандарттуулук үчүн айыптады. Анкара учурда Вашингтон менен Тегерандын ортосундагы жалгыз ишенимдүү маалымат алмашуу каналына айланды. Түркиянын чалгындоо кызматы тараптарды масштабтуу согуштан кармап калуу үчүн күнү түнү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Евро биримдиктин лидерлери дипломатияны кайра жандандырууга чакырып жатышат. Франция жана Германия Израилге курал берүүнү убактылуу чектөө маселесин талкуулай башташты. Ал эми араб дүйнөсү, анын ичинде Сауд Арабиясы, Иордания жана Бириккен Араб Эмираттары менен өз аба мейкиндигин ракеталар үчүн жаап, конфликттин суннит-шиит тирешүүсүнө айланып кетишинен чочулап турушат. Бахрейн Ормуз кысыгында кемелердин коопсуздугун коргоо боюнча атайын резолюция сунуштады. Согуш талаасынан тышкары экономикалык жана кибер согуштагы күч алууда. Ирандын банк тутуму Falcon деп аталган болуп көрбөгөндөй масштабтуу кибер чабуулга кабылып, накталай эмес төлөмдөр толугу менен токтоп калды. Буга жооп катары Anonymous Иран тобу Израилдин фондулук биржасына жана мамлекеттик тейлөө порталдарына сокку урду. Мунайдын баасы дүйнөлүк базарда баррелине $110 ашып, логистикалык компаниялар Ормуз кысыгы аркылуу өтүүдөн кооптонуп жатышат. Камсыздандыруу базалары 3 эсеге кымбаттады. Бул дүйнөлүк инфляциянын жаңы толкунун жаратышы мүмкүн. Жыйынтыктап айтканда да алдыдагы 5 күн 27 мартка чейинки убакыт жакынкы чыгыштын гана эмес, балким бүткүл дүйнөнүн тагдырын чечет. Тель-Авивдеги 6 курмандыктын өчү, Ирандын гиперүндүү ракеталары жана Трамптын ультиматуму, мунун баары бизди кайсы тарапка алып барат? Тынчтыккабы же 3-чү дүйнөлүк согушкабы? Биз окуялардын өнүгүшүнө тыкыр көз салып, сиздерге эң акыркы жана так маалыматтарды жеткирип турабыз. Каналыбызга каттала кетүүнү унутпаңыздар. Биз менен бирге болуңуздар.